эзелтеден элибизде асаба деп атап, мамлекеттүүлүктүн бирден бир символу катары ата бабаларыбыз көздүн карагендей сактап, аздектеп урунуп, бекем тутунуп, муундан муунга өткөрүп келишкен. Тарыхый таамай далилдегендей кыргыз мамлекеттүүлүгүнө 2000 жылдан ашык убакыт өтүп, ушул убакыт аралыгында өз асабабызды бийик көтөрүп, дүйнө элдеринин катарында өсүп өнүгүп келебиз. Бул мезгил аралыгында биздин көк асабабыз, башкача айтканда, туубуз кылымдар алмашып, замандын талабына ылайык табигый өзгөрүп, өз алдында бүтүндөй кыргыз жарандарын бириктирип отурат. Канчалаган замандаш элдер бүгүнкү күндө өз туусуна ээ боло албай келүүсү бул ачуу чындык. Демек, желбиреген туу канчалык баалуу, канчалык бийик экенин дайыма эстен чыгарбасак. Бүгүн баарыбыз жаңы доордогу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусунун кабыл алынганын 30 жылдыгына карата желбирей бер эркиндиктин желеги аттуу аземге чогулуп отурабыз. Улутубуздун жаңы тарых барактарын ачкан бул сыймыктуу мамлекеттик туу күнү 1992 жылы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин айтылуу легендарлуу парламенти тарабынан кабыл алынган. Ал эми мамлекеттик туубуз Ош облусуна 1992 жылы 5 мартында чогулган элдин алдында Ош облустук мамлекеттик администрациясынын имаратына чоң кубаныч жана сүйүнүч менен илинген. Бул күндү Кыргызстандын ар бир жараны өзүнүн конституциясына, мамлекеттик тилине, чек арасына жана өзүнүн туусуна ээ болгон эркин мамлекет болгондугунун зор сыймыктануу менен кабыл алышкан. Бул тарыхый күндө 30 жыл өтүп, эгемендүү өлкөбүздүн максаттары аныкталып, келечекке карай чоң үмүттөр менен кадамдадык. Ыйык туубуздун күчтүү мамлекеттин пайдубалын куруу ар бирибиздин ыйык катуулдук милдетибиз экенин унутпашыбыз керек. Ылайым биздин туубуз түбөлүк турсун. Кыргызстанда жашаган бардык улуттарды өз алдына бириктирип, ынтымактуу элден ырыс кетпейт деп айтылгандай, биздин туубуз элибиздин майрамдарында, салтанаттарында, улуттук аземдеринде көтөрүлсүн. Спорт чеберлерибиз, маданият кызматкерлерибиз, дегеле бүтүндөй Кыргызстан жарандарыбыз башын бийик көтөрүп, жеңиштерге желбиретишсин. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Ассаламу алейкум, урматтуу бүгүнкү майрамдык жыйындын катышуучулары. Жалпыңыздарды Кыргыз Республикасынын мамлекетинин туу күнү менен, ошондой эле туунун кабыл алгандыгынын 30 жылдык маракеси менен Ош областынын элинин атынан куттуктаймын. Эгемендүү болуп мамлекет болгонубуздан бери 30 жылдын ичинде Кыргыз Республикасынын мамлекеттик элинин биримдигин, ынтымагын, бекенчилдигин жеткизип, баардыгыбыз ушул туунун астында бириктик. Эми мамлекеттик туу качан көтөрүлөт? Мамлекеттик туу жеңиш болгон учурларда көтөрүлөт. Биздин уулдарыбыз, кыздарыбыз дүйнөлүк оюндарда, олимпиадалык оюндарда, Азиянын оюндарында биздин желектерди көккө көтөрүп, желбиретип, Кыргыз элини, Кыргыз мамлекетини, ошондой эле биздин тууну көп мамлекеттерге таанытты. Биздин ата-бабаларыбыз Кыргыз эли эзелтеден эле өз туусуна ээ болуп, символ катары аны сактап келген. Демек, Кыргызстанда дайыма
жеңиш болsun, жеңиштикке жете берели. Кыргыз туусу көктө желбирей берсин. Биздин сыймыгыбыз болгон кызыл түстөгү туубуз ачык асманда желбиреп, Кыргызстан өнүгүп өсө берсин. Айгайлаган кызыл чуу, көк асаба кызыл туу, көктү жарган кызыл чуу деп айтылып кетет. Бул дагы ошол тарыхыбызда Манас доорунан бери кызыл туубуз желдиреп келгенин бир белгиси катары болот. Мен бүгүн ушул жерде силердин алдыңарда сүйлөп атып, 90-жылы ушул күнү кызыл тууну алып атканда ушу жерде отурган менин кесиптештерим, ушу легендарлуу парламенттин депутаттары Азим Карашев, Орозбек Акимбаев, Айкөкүл Мырзакаримова, Бактияр Тажыбаев, Төрөбек Жунусов, ушул легендарлуу парламенттин депутаттары бирге катышып туун алган күнүбүз эсибизде. Кызыл туунун өзүнүн тарыхы бар. Ошол легендарлуу парламентте ушул маселе көтөрүлүп атканда туунун түсү боюнча канчалаган талаштар болгонун, кандай туу болушу боюнча канча талаштар болгонун, 1000ге жакын ушундай ар кандай сунуштар түшүп, 50 адамдан турган депутаттык комиссия түзүлүп, канча айлаган талкуулардан кийин ушул кызыл туу кабыл алынган. Биринчи кызыл тууну тапшырылган комиссия көгүш түрүндө алып келгени менин эсимде. Ошол кезде биздин ушу өзүңөрдө бардыр Айкөкүл Мырзакаримова деген эжекеңер, Бахапова Санабархан деген эжекеңер чыгып алып, бизде түштүк элинде көктү дайым жамандыкка кийчеле деген сөздү айтып, Төрөгөн Касымбеков деген жазуучубуз чыгып алып туруп, Манаста кызыл туу, Манас атабыздын туусу кызыл болгон деп айтып, жүрүп көп талаштардан кийин кызыл түскө келгени менин эсимде бар. Түстөр салтанаттуу жүрүшкө